Борбору келечекте бир жакшы ошол элдин пайдасына тие турган бир жакшы проект долбоорлорду даярдай турган бир илимий борбор деп эсептейбиз. Себеби мындай атты алып жүргөн өзү илимий борбор андай мындай жөн калып калбаш керек. Жакшы көргөн адам эле. Ушул кичинекей кезинде ошол бизге туугандары айтып берчү. 2-чү, 3-чү, 4-чү класста окуп атканда ошол кыш мезгилинде үйдө жатып температура болгон экен. Ошол температура карабастан ыйлап мен сабакка барыш керекмин деп. Аны ата-энеси жок кал. Видео жаш керексин деп, жок мен мектепке барам деп.